Аюп китеби. Биринчи бөлүм. Уз деген жерде бир адам болгон. Анын ысымы Аюп эле. Ал кемчиликсиз, адилеттүү, Кудайдан корккон, жамандыктан алыс жүргөн адам болчу. Анын 7 уулу, 3 кызы болгон. Анын энчисинде 7000 майдамал, 3000 төө, 500 жуп өгүз, 500 ургаачы эшек жана көп сандаган үй кызматчылары бар эле. Ал чыгыш элдеринин ичинен эң атактуу адам болгон. Анын уулдары чогулуп, ар бири өз үйүндө, өз күнү келгенде той өткөрүп турчу. Алар чогуу ичип жеш үчүн 3 кыз бир тууганын киши жиберип чакыртышчу. Алардын той берген күндөрү кезеги менен өтүп бүткөндөн кийин Аюп аларга киши жиберип чакыртып алып, аларды ыйыктачу. Эртең менен эрте туруп, алардын санына жараша бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалчу. Анткени Аюп балким уулдарым ичинен Кудайга акарат айтып, күнөөгө баткандыр деп ойлочу. Баардык ушундай күндөрү Аюп ушундай кылып турчу. Бир күнү Кудайдын уулдары Теңирдин алдында туруш үчүн келишти. Алар менен кошо шайтан да келди. Ошондо Теңир шайтандан: "Сен кайдан келдиң?" деп сурады. Шайтан Теңирге: "Мен бүт жер жүзүн аралап, айланып чыктым" деп жооп берди. Теңир шайтанга: "Сен менин кулум Аюпка көңүл бурдуңбу? Анткени жер жүзүндө андай адам жок. Ал кемчиликсиз, адилеттүү, Кудайдан корккон, жамандыктан алыс жүргөн адам" деди. Ошондо шайтан Теңирге мындай деп жооп берди: "Аюп Кудайдан бекеринен коркот бекен. Аны да, анын тукумун да, анын колунда болгонунун баардыгын коргогон сен эмессиңби? Анын баардык ишине батаңды бердиң. Анын жер жайнаган малы бар. Бирок колуңду сунуп, анын колунда болгонунун баардыгына колуңду тийгизип көрчү. Ал сени даңтаар бекен." Ошондо Теңир шайтанга: "Мына, анын колунда болгонунун баары сенин колуңда, бирок өзүнө тийбе" деди. Ошентип, шайтан Теңирдин алдынан кетти. Анын уулдары менен кыздары тун бир тууганынын үйүндө тамак жеп, шарап ичип жаткан күнү Аюпка кабарчы келип, мындай деп билдирди: "Өгүздөр кош айдап жатышкан. Алардын жанында ургаачы эшектер оттоп жүрүшкөн. Ошондо шээ балыктар кол салып, аларды тартып алышты. Кулдарды болсо кылычта өлтүрүштү. Сага кабарлаш үчүн жалгыз мен качып кутулдум." Ал сүйлөп бүт электе эле дагы бирөө келип, асмандан Кудайдын оту түшүп, малды да, кулдарды да күйгүзүп кетти. Сага кабарлаш үчүн жалгыз мен качып кутулдум деп айтты. Ал сүйлөп бүт электе дагы бирөө келип, каздимдиктер 3 топко бөлүнүп алып, төөлөргө кол салып, аларды алып кетишти. Кулдарды болсо кылычта өлтүрүштү. Сага кабарлаш үчүн жалгыз мен качып кутулдум деп айтты. Ал сүйлөп бүт электе дагы бирөө келип, мындай деди: "Сенин уулдарың менен кыздарың тун бир тууганынын үйүндө тамак жеп, шарап ичип жатышканда чөлдөн катуу шамал келип, үйдү талкалады. Балдарыңды үй басып калды. Алар өлүштү. Сага кабарлаш үчүн жалгыз мен качып кутулдум." Ошондо Аюп тура калып, сырт кийимин айырып, чачын алды. Жүзтөмөндөп чыгылып, Кудайга таазим кылып: "Мен бул дүйнөгө жылаңач келгем. Жылаңач кетем. Берген да Теңир, алган да Теңир. Теңирдин ысымы даңталсын" деди. Ошонун баардыгына карабастан, Аюп күнөө кылган жок. Кудайга акарат келтирген жок.